Саламатсыңарбы окуучулар? Бүгүнкү видео сабагы 8 класстар үчүн параграф 14 газ закондору. Бүгүнкү сабакта газ закондору менен таанышасыңар. Газ закондору боюнча изопроцесстердин эрежелери, графиктери, формулалары жөнүндө түшүнүк аласыңар. Газ абалы анын параметрлеринин өзгөрүшүнө жараша ар кандай болушу мүмкүн. Биз билебиз, идеалдык газ абалынын 3 параметри бар: басым, көлөм, температура. Идеалдык газ абалынын теңдемесинен ПВ барабар М бөлүнгөн мю РТ. Бир параметри турактуу болгондогу калган эки параметрдин ортосундагы байланыштарды карайбыз. Башкача айтканда, ПВТ басым, көлөм, температуранын бирөө турактуу болуп, ошол учурдагы калган эки параметрдин өз ара байланышын карайбыз. Бул байланышты окуп үйрөнүү үчүн изопроцесстерди эң алгач түшүнүп алышыбыз керек. Изопроцесс деген бул макроскопикалык параметрлердин, жанагы басым, көлөм, температуранын бирөө турактуу болуп, калган эки параметр өзгөрүүгө дуушар болгон процесс бул изопроцесс деп аталат. Изопроцесс 3 түрдө: изотерма, изобара жана изохора. Эң биринчи изотерма процессин карайлы. Изотерма процесси бул Бойль-Марриоттун закону. Экранда көрүп турсаңар, ПВ барабар М бөлүнгөн мю РТ деген идеалдык газ абалынын теңдемесинен М бөлүнгөн мю 1ге барабар боло турган болсо, анда биздин формуламыз ПВ барабар 1 болуп калды. Могу жер 1ди жазбай эле коебуз, ПВ барабар РТ болуп калат. Бул теңдемедеги температура турактуу болгондо, башкача айтканда Т барабар константа болсо, константа деген турактуу. Ушул жерде формуладагы Т константа болсо, анда R турактуу санына көбөйтүлүп, барабардын оң жагы турактуу санды берет. R универсалдуу саны да бул турактуу сан. Эгерде температура константа турактуу болсо, анда температурага көбөйтүлгөн R дагы константа болуп туруп, анда биздин барабардыгыбыздын оң жагы константага же болбосо турактуу санды берип калат. Анда формула барабар ПВ барабар константа. Бул формула өз учурунда экспериментте Бойль-Марриотт тарабынан аныкталып, англиялык окумуштуу Бойль жана франциялык окумуштуу Марриотт өз алдынча тажрыйба жүзүндө аныкташкан. Турактуу температура кезинде газдын басымынын көлөмүнө болгон көбөйтүнүүсү турактуу чоңдук болоорун тажрыйбада аныкташкан. Турактуу температурада газдын абалынын өзгөрүшү изотермалык процесс деп аталат. Тагыраак айтканда, температура турактуу болгон кезде басым менен көлөмдүн көбөйтүндүсү өзгөрүүгө дуушар болот. Ушул сүрөттө, китебиңерде 13-сүрөттө изотерма процессинин графикте жана тажрыйба жүзүндө көрсөтүлгөн. Мына жерде цилиндрге газды бекитип, анан поршень менен жаап, ушул газ поршень эң алгач учурунда В1, П1 учурунда көлөм чоң болгон. Анан поршень менен аны басып кысканда көлөм кичирейди. Демек, көлөм чоң учурунда, көлөм көп учурунда, көлөм чоңойгон учурда басым дагы аз болот. Анан көлөмдү кысканда, көлөм кичирейген кезде, көлөм кичирейгенде басым чоңоет. Демек, бул учурда көлөм изотерма процесси учурунда көлөм чоңойсо басым азаят, басым чоңойсо көлөм азаят. Басым чоңойгон сайын көлөм азаят. Мына жерде ушул изотерма процесси графикте берилген. Демек, көлөм эң алгач В1 учурунда көлөм чоң эле, бирок басым аз болчу ал учурда П1. Андан кийин көлөмдү кичирейтти эле, басым чоңоюп кетти. П2 график, изотерма процесси учурунда график мондай ийри сызыктуу берет. П жана В окторунда жайгашкан. В жана П октору жайгашкан. Эми изохора процесси бул Шарлдын закону. Жанагы эле формуламыздан П барабар РТ формуладан теңдемеден ушул учурда эгер көлөм турактуу болсо, могу жерде көлөм В константа турактуу болсочу, же болбосо турактуу деген көлөм өзгөрбөсөчү, анда П барабар, формулабыз өзгөрүп атат, П барабар R бөлүнгөн В бөлчөктүн бөлүнүшү түшүп атат, көбөйтүлгөн Т болот дагы. Могу жердеги РВ эмне? Бул учурда көлөм турактуу, демек анда Рдын Вга болгон катышы да турактуу санды берет. Анда
формулабыз p барабар константа r бөлүнгөн v'нун ордуна константаны коебуз. Константа көбөйтүлгөн t формуласын алабыз. Бул формуладан көлөм турактуу кезинде газдын басымы абсолюттук температурага жараша өзгөрөт деген жыйынтык келип чыгат. Ал француз окумуштуусу Шарл 1787 жылы экспериментте ачкан законду туюндурат. Демек анда формулабыз ушул жерден константаны анда p бөлүнгөн t барабар эмне константа болуп калат. Бул жерде константа деген эмне? Бул r бөлүнгөн v же болбосо көлөм турактуу кезиндеги изохора процесси учурундагы газ закону болуп эсептелинет. Бул кандай түшүнсөк болот графикте? Китебиңерде 14-сүрөттө берилип атат. Изохора процесси учурунда көлөм турактуу болсо дейт. Көлөм турактуу болсо, же болбосо көлөмдү кичирейтпейбиз, чоңойтпойбуз, жана бир цилиндрде газды камап туруп, ал учурда эми көлөмдү өзгөртпөстөн эле ага сырттан температура бере берсек, температура жогорулаган сайын басым чоңоюп кете берет экен. Басым чоңойгон сайын температура жогорулуп, мынтип түз пропорциялаш боюнча эмне басым да температура да чоңоюп кете берет экен да. Ушул графикте ушундай көрүнүштү берет. Демек, турактуу көлөм кезинде газдын абалынын өзгөрүшү изохора процесси деп аталат. Турактуу көлөм кезиндеги басымдын температурага болгон катышынын өзгөрүшү изохора процесси деп аталат. Изобара процесси бул Гей-Люссактын закону. Идеалдык газ абалынын теңдемесин колдонобуз. Теңдемесинде эгер эми бул учурда басым турактуу болсо, анда басымды турактуу боло турган болсо, басым r бөлүнгөн p, v барабар r бөлүнгөн p, t, же болбосо бул учурда v барабар r бөлүнгөн p'нын ордуна константаны коебуз. Себеби басым турактуу болуп атат, көбөйтүлгөн t. Ушул жерден v бөлүнгөн t барабар эмне болуп калат? Константа болуп калат. Басым турактуу кезинде газдын берилген массасы үчүн көлөмдүн абсолюттук температурага болгон катышы турактуу чоңдук болот. Бул формулалар турактуу басым кезинде газдын көлөмү абсолюттук температурага жараша өзгөрөт дегенди түшүндүрөт. Ал француз окумуштуусу Гей-Люссактын 1882 жылы эксперимент ачкан закону туюндурат. Турактуу басым кезинде газдын абалынын өзгөрүшү бул изобара процесси деп аталат. Китебиңерде 15-сүрөттө изобара процесси графикте белгиленген, v огу белгиленген, t огу белгиленген. Демек, бул учурда дагы басым турактуу сактап, бирок температура жогорулаган сайын, температура көбөйгөн сайын ошого жараша көлөм дагы көбөйүп кете берет экен. Бул изобара процесси көлөмдүн температурага болгон катышына барабар деп түшүнүшүбүз керек. Андан эмесе тесттик суроолор, бир канча суроолорду түзүм. Ушул суроолорго жоопторун белгилеп, китепти окуп, андан кийин видео сабакты көрүп, анан бир сыйра түшүнүп алгандан кийин ушул тест иштейсиңер. Бойлум аратын 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 суроо бар. Биринчи суроого токтоло кетейин. Бойлум Мариоттун законунда кайсы чоңдук турактуу сакталат? Азыр айтып өттүк. 4-нчү суроодо да бар. Көлөм турактуу кездеги закон ченемдүүлүк кайсы окумуштуу тарабынан ачылган? Ушундай түрдө 5 мына жердеги баардык тесттик суроолорду иштейсиңер, туура жоон белгилеп. 10 суроо, жалпы 10 суроо бар. Ушул 10 суроону туура белгилеп, андан кийин жоопторун жөнөтүп коесуңар. Үйгө тапшырма параграф 14-ту окуйсуңар, анан конспект жазасыңар. Конспектте эң негизгилерин түшүнгөнүңөрдү туура жазып, формулаларды жазып, графиктерди чыйып жазып, дептериңерге жазып коесуңар. Саламатта калгыла.